Мына Орозонун күнүндө талай акем башына аябай оорусуна түшүптүр. Мына 7 баласы бар, өзү Батирде жашайт. Анын үстүнө мына азыр Индиядан боорун алмаштырам деп 3 миллион сом акча каражат өтө зарыл керек болуп атат. Урматтуу менин катталуучуларым, сиздерден мен чын жүрөгүмөн суранам. Келиңиздер, колдон келишинче ушу талай акеме жардам берип, өлүмдөн алып калсак болот. Эм банкка кирип 100 сом болобу, 50 сом болобу, мына реквизиттерин баарын калтырабыз. Жардам бериңиздер. Кыска убакыттын ичинде кетириш керек болуп атат. Мени 10 миң, 20 миң деген адамдар көрөсүздөр, 100 сомдон салсаңыздар да бүтүп калат экен. Келиңиздер ушул Орозон күнүндө садака битирди ушул талай акеме берели. Мына талай акем өзүнүн оозунан сурайлы. Бүгүнкү күндө мына Батирде 7 баласы бар. Анан кирешеси жок болуп атат такырчы. Биз куткарып калганга толук мүмкүнчүлүк бар. Анын үчүн 100 эле сомдон которсок ошол жетиштүү болот. Талай аке, өзүңүз бир кыска айтып берип койсоңуз. Кыргыз элим, мен ушу Сыргабаев Талайбек Асанбекович. Мен ушу майда 2 жыл болот, ушу 2 жылдын жүзү болуп калды ушу. Сорус печен F4 ДЗ менен последний статья менен уруп. Врачтар ушу толку пересадка деп атышат да, пересадкадан башка мага дары-дармек. Мына дары-дармектер мага жардам бербей калды. Анан донорум бар, ушу балам менен аялым экөө болгон атат. Ушу үчөөбүз кете бере турган болуп атабыз. Индиядан болсо жолдомосу келип калган. Жанагынтип 35 миң деп, ошо 3 миллион болот экен сомго. Ошо ичимен дагы суу алдыртып, мына 2 ай болуп калды, ичимен 30 литрден ашык суу кетти. Өпкөмөн да суу алдырттым. Иштен суу алдырткандан кийин көп узабай эле 2-3 айга жеткизбей эле барып кетиш керек экен, өзү пересадка болуш керек экен. Врачтар ошентип айтып атат да. Сиз бул төшөккө жатып калганыңызга канча убакыт болду? Төшөккө жатып калганы мага 3 айдын жүзү болуп калды да. Мына ичимен суу алдырткандан эле муундар божоп эле уже база албай калдым да. Буга чейин өзү мындай жандуу Буга чейин база эле жашынакай болуп жүргөм. Мынча да арык эмес болчумун. Суу алдырткандан кийин мен ичиме суу толуп мен жата албай 1,5 ай мындай тикемен эле отуруп эле уйкусuz түндөрдү өткөрдүм да. Отуруп эле таң атат ушу. Анан айла жоктон анан келип ушу токтолуп өзүбүздүн больницадан сууну алдырышка туура келди да. Азыр ушу алдырып койгом сууну. Эми кайра толо берет экен да алдыргандан кийин. Эми ушу кайра экинчи дагы чоң мондой болуп кеткиче барып жазатып калыш керек экен. Кыргыз элим, сиздерден суранычы ушу 7 балам бар. Өзүм болсо Батирде жашайм. Эч жактан каражат жоктугуна байланыштуу сиздерге кайрылып жатам. Өзүмдүн каражатым 2 жылдан бери түгөндү. Казакстан дарысын, Өзбекстан дарысын, мен дары чөп, мен эме дегенди иче берип таблеткаларды. Таасир деле бербей калды ошо. Ошо менен ушу кыргыз элим сиздерге кайрылып жатам. Жана ушу 76-жылкы 7 доандын 76-жылкы достор, классташтар, Кетмен Төбөрүнүн 76 достор, классташтар, ошо Ороз айында кол сунуп коюңуздар, суранам. Бир туугандарым, кыргыз элим, келиңиздер. Мына 1,5 миллиондой болсо карыска Индия жада калса жардам берем деп атат. Биз дагы ошентип жада калса карыска деле жардам берип койсок сооп болот. Кайтарып деле берет. Мына мүмкүнчүлүккө жараша баарыбыз жардам берели. Анын үстүнө мына өзүнүн баласы жашынакай болуп донор болуп берем деп атат да, өзүнүн боорун, жарты боорун берем деп атыптыр. Мынакей ушундай чоң күрөштөр болуп атат да. Келиңиздер ошон үчүн кайдыгер болбой жардам берип коелу. Мына чоң үй бүлөнү биз соуна калабыз, куткарып калайлы. Мына атасы тирүү болсо, асказоо болсо, бир чоң үй бүлөнү куткарып калабыз да, анан балдарындан ары темселетпей. Келиңиздер ушу талай акеме жардам берели. Биз сиздерден күтөбүз. Реквизиттерин баарын алдына калтырабыз. Кайдыгер карабаңыздар. Сураныч сиздерден.